Arılar menen birinci uçuraşığından keyin açam. Assalamu alaikum gayverenlerim dep turup. Абдисалам Исмаилов балчылыкты 10 жыл мурда 20 балчелек менен баштаган. Бул аралыкта ары багуунун сырларын кылдат өздөштүрүп, чарбасын кеңейтти. Бүгүнкү күндө бал челектеринин саны 100дөн ашты. Балчынын айтымында 100 челектен 2 тоннадан ашык асел алса болот. Мынермен чыккан сөз бар, меники таза деп айтам да мен. Ишиме жүрөктөн чыгарып айта алам да. Таза мен балым деп. Элди алдагым келбейт да. Любой лабораторияга бар. Эң лаборатория күчтүүсү Кытайда да. Кытайга апарып тапшыртып келем деп. Себебі бүт баягындай дедегизги метод менен колдонутам. Антибиотик неме жок. Каарманыбыздын ишиндеги өзгөчөлүгү арыларга химиялык дары-дармек колдонбоосу. Ал ары ооруса сарымсак сыяктуу табигый каражаттарды колдонот. Ошондой эле жаанчыл мезгилде көпчүлүк балчыларда кант ширесин же кумшекер бербей турганын айтты. Себеби мындай ыкма балдын нукура даамына жана сапатына таасир этет деп эсептейт. Бизге билинет да. Кадимде билинет. Ичи ооруган. Анан мындай караганда мына жерде ары жөрмөнө эле жатып калат. Баспай. Значит, буларда уж баягы ичи ооруп атыптыр да, анан дары беребиз. Жана азыр бизде көп тоодо. Жана сарыбаш чөп барбы? Ошодон кайнатып туруп берилет. Кудайга шүгүр мына 4 жыл болуп калды, чеснок бергенден бери жок андай ичи оорубайт азыр. Бир бал челекте орточо эсеп менен 20 миңден 60 миңге чейин ары жашайт. Алардын ичинен бир гана эне ары болот. Ал тукумулап бүтүндөй уюктуун жашоо турмушун камсыздайт. Калганы жумушчу, кароолчу жана эркек арылар өз милдеттерин так аткарып, гүл ширесин чогултуу, бал даярдоо жана уюкту коргоо менен алектенишет. Өтө мээнеткеч келет бул жаныбар. Тынбайт, дем албайт. Күндүзү сырттан алып келип иштешип турган болсо, түнү ошол алып келген немелерин обработка кылат. Яшыктын ишин тазалап турушат. Булардын яшыктын алдында эчтеке калбайт. Баягындай өлгөн арысы болобу, анан башка бир кир-сир бир нерсе боло турган болсо, күчү жеткен болсо, бүт баары сыртка алып чыгышат. Арылардын тынымсыз эмгегинин арты менен тоо гүлдөрүнүн ширесинен жогорку сапаттагы табигый бал алынат. Кыргыз балы дал ушул өзгөчө касиети үчүн эл аралык көргөзмөлөрдө бир нече жолу жогорку сыйлыктарга татыган. Учурда кыргыз балы Европа, Азия жана Америка өлкөлөрүнө чейин экспорттолуп, экспорттун көлөмүн көбөйтүү жана эл аралык стандарттарга ылайык таңгактоо иштери да өнүгүүдө. Абдисалам Исмаилов өз өндүрүмүн Дары Пчол бренди менен чыгарган. Анын айтымында балдын 100% табигый болушу эң башкы артыкчылык. Бүгүнкү күндө өндүрүлгөн бал коңшу өлкөлөрдүн базарына да чыга баштады. Өндүрүштү өнүктүрүүгө кызы Назира Абдисалам кызы да салымын кошуп, заманбап жана бир жолку колдонууга ыңгайлуу таңгактарды иштеп чыккан. Бул офис иштегилерге дагы аябай ыңгайлуу да. Ошо эртең менен завтрак кылбай кеткен болсо, ылымчылык сууга салып алып аралаштырып ичкен болсо, тоже күч кубат болот. Бир күн кечкиге иммунитетти көтөрөт. Эч кандай зыян жок. Анан таза бал 99% организмге сиңет да, эч кандай шлак калтырбайт. Каарманыбыз табигый бал өндүрүү чыдамкайлыкты, тактыкты жана арынын табигый жашоо мыйзамдарын сактоону талап кылаарын белгиледи. Ал дал ушул принциптеринен жазбай, керектөөчүгө нукура жана сапаттуу кыргыз балын жеткирүүнү өзүнүн негизги максаты катары эсептейт. Кыргыз балын дүйнөгө тааныткан эң башкы артыкчылык анын табигыйлыгы. Мындай өндүрүш ыкмасы өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен бирге кыргыз брендинин эл аралык аброюн дагы бекемдөөгө өөлгө түзүүдө. Бийма Асано Ибрагим Төлөбаев, УТРК, Ош.